Принципе, мен айтайын деп отқан сөздердің бардығын балбақ зарлық үш көп нәрсені айтты. Да, тура концепциясын қолдап беріш керек. Анан кейін оңдоп түзөө иштерине келгенде экинчи окууларда өзүбүздүн сунушубузду берип, ошол жерлердеги мен дагы мынау айыл өкмөттөр, ирелештирген айыл өкмөттөр боюнча дагы жайыт жерлер боюнча дагы маселелер бар эле, ошолор боюнча биз да сунушубузду беребиз. Себеби дегенде ирелештиргенде АТРдин негизинде ирелештирдик, бирок жайыттарды чечилбей калды. Жайыттын маселесинде маселе көп. Ар бир айыл өкмөттө биздин жер болчу, бул ата баба жашаган жер болчу, анан кийин тиги биздин айыл өкмөт жакта жашап келген, конуп келген, мал жайып келген деген маселелер көп. Ошондуктан ушуга чекит коюшубуз керек. Балбак Зарылыш туура айтып атат муну үчүн. Муну колдоп беришибиз керек биринчи концепциясын. Анан кийин экинчи окууга келгенде биз да өзүбүз сунушту беребиз. Анан мен айтайын деп аткан эң негизги маселе. Мына урматтуу президентибиздин жарлыгы бар. Жана мурдагы курулуш куруп алган жерлерде хоть кандай жер болбосо дагы документтерин бүтүрүп бергиле депчи. Ошол жерлерге качан чекит коюлат? Кунузбек Ошолович, бул ошол жана Мунапыс мыйзамын айтып атсаңыз керек. Ооба, туура. Ошол Мунапыс мыйзамында мыйзамы боюнча президенттин Садыр Нуркожоевичтин буйругу менен комиссия түзүлгөн, ведомстволук аралык. Ошол комиссиянын акыркы отурумунда Кунузбек Ошолович ушул жылдын аягына чейин арыздарды кабыл алууну токтотойлу деген сунуштар бар болчу, Кунузбек Ошолович. Бирок бүгүнкү күндө ушул эң проблемалуу сокулук менен Аламедин да ошол жерде проблемалуу жерлер чечилип, бирок айыл ичиндеги үйлөрдүн документи бүтпөгөн жерлер бар. Ошолор үчүн кичине кармалып атат Кунузбек Ошолович. Анан жылдын аягына чейин жана чечимибиз чыкса, жылдын аягына чейин арыздарды алууну токтотсок, андан ары анан кийин өзү жумушу ошо менен токтойт деп иш алып барып атабыз бүгүнкү. Бул мындай да эми силерди жылдын аягына чейин деп атасыңар. Ошо жылдын аягына чейин улам созгонуңардын бардыгы бул эл ичиндеги маселе болуп атат. Ушул бүтө элек, значит, бир нерсе куруп ийсек, ошол жерди алып калабызбы деген ойдо жүргөн адамдар болуп атат да. Бул биринчиси. Экинчиси, ошол жерге, ошол Мунапыстыкка жарыялангандан баштап документ ала албагандар да көп. Мунапыс жарыялангандан баштап ала албай жүргөндөр бар. Ошол маселенин бир мындай жергиликтүү документтештирүү органдар менен иштешсеңер болот ушун үчүн. Буга давно чекит коюш керек болчу. Мына 3-жылга кетип атат бул маселечи. Даш бүгүнкү күнгө чейин чечилбей, ушул маселе келип каралып келип атат. Ошондуктан ушул маселеге көңүл буруңуздар. Анан мен да чыгып кетип атам, урматтуу кесиптештер, муну ушул жер кодексине могу мыйзамды алып келген мыйзам концепциясын колдоп бергенге мен да чакырат элем. Анан ушу менен биздин көпчүлүк маселелер дагы биздин берген сунуштар менен өзгөртүү түзөтүү иштерин киргизип аны чечсек болот экен. Рахмат.